сиз көтөрүп чыккан коррупциялык схеманы жокко чыгаруу жана алар менен күрөшүү багытындагы жарлыгыңызга арка бел болуп, мен дагы коррупцияга каршы күрөшүүнү чечтим эле. Буга чейин мен мамлекеттик ичинде коррупцияга байланышы бар деген адамдардын атын жетекчиликке, тагыраак айтканда Жунушев Жолдош Маликовичке санап бергем. Мунун негизинде жетекчилик атайын комиссия түзгөн. Комиссия түзүп 5 адамдан турган комиссия аты аталган коррупцияга катыштыгы бар деген адамдарды текшерүүгө алган. Андан сырткары мен дагы текшерилгем. Анын негизинде коррупцияга катыштыгы бар деген адамдарга жыйынтык чыкмак. Бирок тилекке каршы иштеп жаткан комиссия тууралуу маалымат алганымда, алар мамлекеттик инспекциянын ичиндеги ошол аты аталган адамдардын иши таза эмес экени тууралуу кабар беришкен. Бирок жыйынтыгы негедир так чыкпай, бүгүнкү күндө мени кызматтан алып отурушат. Урматтуу президент, мен сиз көтөрүп чыккан маселе, сиз айтып чыккан коррупцияга каршы жарлыкка арка бел болуп, өзүмдүн эмгегимде, өзүмдүн кызматымда так иштеп, коррупцияга аралаштыгы бар адамдардын бетин ачууга мен даярмын. Коррупцияны жок кылуу, коррупция менен күрөшүүнү ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен дагы ушул уран менен инспекциянын ичиндеги коррупцияга бөгөт коюу максатында 3 адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым. Алар мамлекеттик инспекциянын статс катчысы Асылбеков Талай Спартакович, кадр бөлүмүн жетектеген Керимкулов Самат Казыбекович, ошондой эле финансы каражат башкармалыгынын жетекчиси Жумашева Гүлкайыр Меделбековна. Дал ушул адамдар мамлекеттик инспекциянын ичиндеги мамлекетке таандык кызматты, мамлекетке таандык акчалардын бардыгын туура эмес нукка пайдаланып жаткандыгы тууралуу бир гана мен эмес, менин артымдагы инспекторлор дагы күбө болуп келет. Буга чейин мен жалгыз эмес элем. Бирок мени кызматтан берене менен алгандан кийин менин артымда кошо мага окшоп жабыр тартып келген инспекторлор ачык айтып чыгуудан коркуп баш тартышты. Андыктан урматтуу президент, мен атап кеткен адамдардын ишмердүүлүгүн толугу менен текшерип, жана мен ушул күнгө чейин эмгектенип келген кызматымдагы беренени алып, кайра өз кызматыма отургузуп берүүңүздү өтүнөмүн. Себеп дегенде, мен бир нече жыл мурун аскер кызматына аттанып жатканда атамекениме ак ниеттүүлүк менен кызмат кыламын деп ант бергенмин. Бүгүнкү күндө сизге кайрылып жатып, Аллах Тааламдын алдында жана сиздин алдыңызда, ошондой эле кыргыз элимдин алдында мындан ары дагы ак ниеттүүлүк менен эмгектенип, өз кызматымды улантууга даярмын деп ант бермекчимин. Урматтуу президент, мен сизден акыйкат издейм жана сиздин кызматыңызда бүгүнкү күндөгү сиз жүргүзүп жаткан саясатты колдоо иретинде арка бел болууга мен дайым даярмын. Урматтуу президент, коррупцияга байланышы бар адамдарга мен эскертүү берип, бул боюнча мен аягына чейин күрөшөм дегенден бери менин өмүрүмө коркунуч туулуп жатат. Ошондой эле мени ар кандай каралоо аракеттери дагы болуп жатат. Урматтуу президент, мен сизден суранамын. Менин бүгүнкү күндө менин гана эмес, менин үй бүлөмө дагы коркунуч туулуп жаткандыгына байланыштуу менин укугумду жана өмүрүмдү коргоп берсеңиздерди мен сизден өтүнүп кетем.